14 ноября отмечается Всемирный день сахарного диабета. В Кыргызстане около 1000 детей болеют диабетом. При каждом приеме пищи они вынуждены вкалывать в себя инсулин. Biz dünyөлүк кант диабети күнүн белгилеп жатабыз бөлүмдө. Ал үчүн атайын балдарга оюн зооктору уюштуруп. Кыргызстанда кант диабети менен 961 бала катталган. Азыркы учурда кант диабетинин саны өсүп, жылына 100-110 киши жаңы катталган диабет болот. Азыркы учурда биздин бөлүмдө 18ге жакын кант диабетинин биринчи тиби менен жабыркаган балдар алып жатышат дарылануу. Я болею сахарным диабетом 5 лет. На 10 дней приходим сюда. Каждые 6 месяцев, год-два раза. Тут очень добрые медсестры, которые помогают нам. Кант диабети менен жабыркаган балдардын бардыгы ар ким өзү жашаган жерде эндокринологдун же педиатрдын көзөмөлүндө болушат. Ошол жактан аларды мөөнөтү менен чакырып турушат. Bir айда, 2 айда бир врачка алдын ала жазылышып, ошол жактан дарыларды алып турушат. Мамлекет тарабынан инсулин дары-дармеги бекер бардыгына берилет. Сахарный диабет может случиться из-за испуга или стресса, или же по родовой линии. Мы кушаем, что хотим и когда хотим, но с помощью инсулина. Инсулин нам помогает кушать все, что угодно. На жизнь никак не влияет. Неудобные моменты могут быть, и когда ходите куда-то и нужно сделать инсулин, укольчик. И для этого нам приходится искать место, где нет людей, которые не могут там увидеть. Чаще всего ходить в уборную, где нет никого. Эгерде салмактап караганда кант диабети менен ооруган балдар инсулини жок жашаса, алардын наоборот тескерисинче өмүрү кыска болот. Себеби бул оорунун өзөгүн инсулиндин толук чыкпай калышы түзөт. Ошол себептен булар абсолюттук түрдө инсулин уколун саюуга милдеттүү.